Ё-моё, кыргызым кандайсың? Чөтө сыркоолоп калыптырбыз го. Бала кезде минтип калганда ысык суу менен эле картошканын буусунан бутка туруп кетчү элек, эртеси күнү эле как огурчик болупчу. Ё-моё, азыр андай эмес. Минимум 3 күн жатмайды кой. Биздин денебиз ооруса дагы жүрөгүбүз оорубасын, намысыбыз оорубасын, уятыбыз оорубасын, жан дүйнөбүз оорубасын деп өзүнчө эле мотиватор боло бербейминби? Мен айтып коеюн деген сөз баягы эле. Люси, достор, люстрация. Байкап атасыңар да, ызычууларды, ким менен ким ажырашып, ким менен ким баш кошуп атканын, Баягы эле жепшутары жүрөт го, Кыдыр элекей тизилип тим эле биринен экинчиси өтүп, Тиги конкурс красотага катышып аткансып эле сүрөткө түшүп дегендей. Жашоодо жаман душман болуп жүргөндөр бир партияга биригип эле эмне эле болуп атат, Ошонун баарын анализ кылып, байкап тургула, Бул сасыган саясатушка деген ушундай экен да. Ошол үчүн эл журт, хотя бы силер сатылып кете көрбөгүлө, Мен биякта жүрбөйүн анан. Жер тепкилеп, жалгыз тишимди жулуп дегендей. Болгон үмүт силерде жан дүйнөнү оорута көрбөгүлө. Давайте, пока-пока.